Assalamu алейкум кыздар. Бүгүн биз ушул жердеги материалдан намазник бычканды үйрөнөбүз. Азыр бул жерде бизде 3 метр штапель материал. Материал жулбагандыктан бир аз чоңураак бычам мен, себеби бул жууганда кирип кетет. Азыр бул жерде мен көйнөгүмдүн өлчөмдөрүн өзүмдүн нормам менен өлчөп бычам. Сиздер өзүңүздөрдүн нормаңыздарга карайсыздар. Азыр материалдын кеңдиги, көйнөгүбүздүн кеңдиги кандай болот, ошол кеңдикке ылайыкташтырып бүктөлөт. Биздин көйнөктүн этегинин кеңдигине карап бүктөлөт. Бул жерде желкеде мен өзүмдүн нормамды алдым. Мен желкем 40 сантиметр, 40 сантиметрди экиге бөлүп туруп, ушинтип сызып баштайбыз. Моюн оюндусуна 8 сантиметр өлчөйбүз стандарт боюнча, бирок бул жерде 10 сантиметр моюн оюндусуна өлчөнөт. Себеби биз капюшон тигебиз. Эгерде сизде ушундай линейка бар болсо, линейканын жардамы менен моюн оюндусун тегерек кылып сызып алсаңыз болот. Эгерде лекала линейкаңыз жок болсо, анда ушундай түз линейка менен бурчектен биссектрisa чыгарып, моюн оюндусун тегерек кылып оюп алабыз. Же болбосо колуңуздар менен кылсаңыздар болот. Мынакей бул жерде желке жактан биз норма менен 3 сантиметр түштүк. Ылдый карай 3 сантиметр түшүп, ушул жерди туташтырабыз. Бирок бул көйнөккө мен 4 сантиметр кеңдик дагы коштум. Желке жагым бир аз түшүп турат. Ал эми бул жерден колтук оюндусун стандарт өлчөм менен биз 20 сантиметр өлчөйбүз. Бирок бул кең көйнөк болгондуктан мен бул жерге дагы 4 сантиметр кошуп, колтук оюндусун түз кылып ушул желкенин сызыгынан ылдый карай сызып алдым. Азыр бул жерде бизде көкүрөгүбүздүн айланасына канча кеңдик кошулат, ошол кеңдикти дагы кошо кетем. Мынакей моюн оюндусунан ылдый карай көкүрөктүн учуна сосковой точкага өлчөп чыгарабыз. Ушул жер биздин көкүрөк айланабыз болот. Бул жерде азыр мен моюндан көкүрөккө чейинки өлчөмдү жөн эле белгилеп алдым. Ушул жерге көкүрөк айланасына мен канча кеңдик кошушум керек? Мына менин өзүмдүн өлчөмүм 25 сантиметр болсо, мен андан сырткары 5 сантиметр кеңдик кошуп өлчөймүн. Мен азыр бул жерде 4 кабат болгон үчүн материал 102 сантиметрди 4кө бөлөм. 25,5 сантиметр чыгат. 25 сантиметр бул менин өзүмдүн өлчөмүм. Канча кааласак ошончо кошсок болот. Мисалы 5 сантиметр кошо турган болсок, көкүрөк айланасынын кеңдигине ушул турган турушка 5 сантиметр кошсок, анда биздин жалпы көкүрөк айланабызга 20 сантиметр кошулуп калат. Себеби ар бир кабаттан 5 сантиметрден эсептегенде, анда уже көйнөгүбүздүн көкүрөктүн айланасына 20 сантиметр кеңдик кошулат. Ошону эске алыңыздар. Колтук оюндусун чыгарыш үчүн көкүрөк айланасынын кеңдигин коштуруп, ушинтип белгилеп алдым. Колтук оюндусун ушинтип оюп алабыз. Эми колтуктан ылдый карай боковой жагыбызды кыркып алыш үчүн ушинтип белгилеп өлчөп алабыз. Бирок колтуктан белге карай бир аз түзүрөөк кылып туруп, анан белден ылдый жагын кеңейтсек болот. Себеби көкүрөк жагыбыз өтө эле кенен болуп кетпес үчүн бир аз белге чейин түзүрөөк кылып койсок, бел жагыбыз бир аз тартып турат. Мына ушинтип сызып келатып, бел жактан түзүрөөк кылып колтук жакка чейин бир 20 сантиметрдей аралыкты түзүрөөк кылып сызсак, бел жагыбыз бир аз тартып турат, ичкерээк болуп. Өтө жабышпайт, эми бул албетте бул жерде кеңдик бар, бирок бел жагыбызды бир аз ичкертип койсок болот. Себеби биздин белибиз көкүрөккө караганда ичкерээк болот. Мына эми биз көйнөгүбүздүн узундугун өлчөп алабыз. Менин боюм мисалы үчүн 140 сантиметр болот, көйнөгүмдүн узундугу. Бул жерден 140 сантиметрди ушул желкеден алып, айландырып өлчөп келебиз. Этек жагы канчалык кең болсо, ошончолук боковой тигиш өйдөгө карап көтөрүлүп кете берет, 2-3 сантиметр берет. Ошондуктан желкеден ылдыйга карап түз өлчөп, ошол өлчөмдө кыркып алышыбыз керек. Мынакей эми биз көйнөгүбүздүн алдыңкы детали менен арткы деталында өзгөрүү бар деп айткамын. Моюн оюндусунда жана колтук оюндусунда ошол жерди биз азыр бир аз кыркып өзгөртө алабыз. Бул жерде азыр бир аз көрүнбөй калыптыр. Мынакей моюн оюндусун
алдыңкы деталын ойордо ушинтип желкеден ылдый карай 15 сантиметр түшүрүп ушундай жерди овальный кылып кыркып алышыбыз керек. Эгерде лекальный линейка жок болсо, ушундай түз линейканын жардамы менен ушинтип түз кылып сызып алып, анан бул жагын сызып алабыз. Сызып туруп, эки жакты туташтырып алгандан кийин ушул ортолуктан 3 сантиметр биссектриса чыгарып белгилеп, ошол жерден тегерек кылып туташтырып, моюндун айланасын оюп алсак болот. Ушинтип моюнубуз тегерек болуп оюлуп калат. Эми көйнөгүбүздүн алдыңкы жагынан колтук оюндусундагы ушинтип оюп алышыбыз керек. Бул эки кырына тийбейбиз, бурчек жака тийбейбиз, только алды жактан гана 1-1,5 сантиметрдей аралыкта ушундай плавно эле кыркып, алдыңкы деталдын колтугун ушинтип оюп алабыз. Бул жакты ойбосок, көйнөгүбүздүн колтугуна көп материал чогулуп кала берет. Мынакей биздин көйнөгүбүз уже бычылып даяр болду. Мынакей кыздар, эми биз ушул калган материалдан жең бычабыз. Жеңибизди бычаарда биз сөзсүз түрдө булчуңубузду өлчөйбүз. Ар кимдин колу ар кандай чыгат. Балким кээ бир адамдардын булчуңдары ичке болот, кээ бир адамдардын булчуңдары эттүү болот. Мисалы, стандарттык өлчөм менен өлчөгөндө булчуңубуздун айланасы 40 сантиметр кеңдикте бүктөлсө норма болот. Эгерде бир аз колу ичкерээктер болсо, анда бир аз өздөрүнүн каалоосуна жараша кеңдик менен бүктөп өлчөйт. Азыр эми менин колумдун узундугу 60 сантиметр болуш керек. Бул жерде материал сууга салынбаган үчүн тигип бүткөндөн кийин кириши мүмкүн. Ошондуктан мен бир аз кеңдик менен, узундук менен өлчөп атам. Мына эми колтук оюндусун оюрдо биз булчуңубуздун кеңдигин канча кошкон болсок, кеңдикти ошого ылайыкташтырып материалды бүктөп туруп, ошонун расчетунда колтук оюндусун оюбуз. Азыр бул жерде 4 сантиметр түшүрүп туруп, анан ушул жерден колтук оюндусун плавно сызып туруп эле 8 абалында оюп алабыз. Бизде стандарттык өлчөмдө колтук оюндубуз башкача өлчөнүп бычылат. Бул жерде болсо бир аз оверсайз фасонго окшоп кеткени үчүн колтук оюндусу анчалык чукур оюлбайт. Колубуздун узундугун белгилеген жерден билегибиздин айланасы кандай болот, ошол жердин ширинасын алып алабыз, кеңдигин. Ошол кеңдикти белгилеген жерден түз кылып сызып, биз жеңибиздин бычымын чыгарып алабыз. Мына ушул жерди бир аз эле 8 абалында бычып даярдап алабыз. Ушинтип жеңибизди да бычып бүттүк. Бул жерге рассечка берип белгилеп алабыз. Ал эми каалоого жараша ушул манжет жагын же резина кылсак болот, же болбосо ушинтип арпырак кылып койсок болот, же болбосо кружева кадап тигип алсак болот, өзүбүздүн каалообузга жараша. Мына эми биз капюшон бычабыз. Мынакей биз скафандранын сыртынан капюшон кошуп тигебиз. Себеби бир аз сулуураак көрүнөт, ошон үчүн капюшонду бычаарда бизге болгону 40 сантиметрге 35 сантиметр гана ушундай материал керек. Мына ушул бурчектен гана биз капюшон чыгарып бычабыз. Бул жердин капюшон бычаарда мынакей бул узундуктун ортосун белгилеп алып, ичкери карай 2 сантиметр киргизебиз дагы. Ушундай овальный сызык эки башка сызып чыгарып алабыз. Менде мел менен сызганым жакшы көрүнбөй калыптыр. Жакыныраак кылып видеону көрсөңүздөр болот. Бул жер биздин мойнубуз болот. Мойнубузду дагы ушул жерин овальный кылып 3 сантиметр жогору карай сызабыз дагы. Бул жак мойнубуздун орду болот. Мойнундан ээк жака карай түз кылып сызып алабыз. Эми бул башыбыздын арткы жагы. Бул жердин дагы ортолугун табабыз дагы. Бир аз 2 сантиметр ичкериге киргизип туруп, овальный кылып сызабыз. Бул жерден биз жанагы биссектрисаны белгилеп, 5 сантиметр бул чоку жагыбыздан 5 сантиметр киргизип, бул жерден овальный кылып ушинтип сызып алабыз. Анан бул төбөбүз, эң пешенебиздин үстү жагынан дагы 2 сантиметр түшүрүп ушинтип сызып алабыз. Мына бул жерде азыр капюшон өлчөм бычылды. Өтө кең эмес, өтө чоң эмес капюшон бычылат. Мынакей бул жерде овальный, бул бет жагыбыз, овальный жагыбыз. Кааласаңыздар кеңирээк койсоңуздар да болот. Капюшон биздин төбө жака эле бир аз илешип турса болот.
Мына эми кыздар скафандраны биз даяр лекала менен бычып алабыз. Даяр шаблон менен бычып алабыз. Ушинтип мен скафандраны кандай бычат, мунун бардык эрежелерин, өлчөмдөрүн курста берем иншаллах. Бул жерде азыр мен даярдап койгон шаблон менен скафандраны бычып даярдайм. Мынакей бул жерде ушундай эле мойнубузга жабышып тура турган скафандра болот. Мындай кылып туруп бычып алабыз. Ушул мойнубуздун кеңдиги биздин көйнөгүбүздүн мойын оюндусуна туура келиш керек. Бул деталь биздин пешенебизге кое турган деталь. Мынакей материалды биз чоюлчак жагынан 2 кабат кылып бүктөйбүз дагы. Бүктөлгөн жагы ушул түз жагына келет. А бул жагын овальный кылып кырккан жагыбыз бул төбөбүзгө келет. Бүктөлгөн жагы бул жери биздин пешенебизге туура келет. Мынакей ушундай өлчөмдө бычып даярдабыз. А бул 3 бурчтук биздин эгибиздин астына келүүчү деталь. Муну ушундай кылып туруп бычып алабыз. Мынакей бул детальды дагы мындай кылып бүктөгөндө эгибиздин астына келип тигилет. Скафандрабыз даяр. Бизде бардык бычуу эрежеси бүттү. Бисмиллах деп тигүүгө киришсек, барыңыздарга ийгилик каалайм. Мынакей кыздар, эми биз баарын даярдап алдык. Бисмиллах деп ишке киришсек, баарыбызга ийгилик болсун. Бисмиллах деп биз эми тигүү эрежесине киришсек, барыңыздарга ийгилик.